10 класстын окуучулары Аржана менен Акылай 5 жылдан бери стол тенниси менен машыгып келет. Ош шаарындагы Алишер Навай атындагы мектепте окуган кыздар сабактан сырткары бош убактысын бекер өткөрүшпөйт. Алардын аракетинин акыбети кайтып, шаардагы мектептер арасында уюштурулган мелдеште биринчиликке жетишкен. Мен ошол спорттук мелдештерге көбүнчө кичинекейимден бери катышкам. Анан спорттук мелдештерден мага жакканы, анан жеңилирээк алып кеткеним бул настольный теннис болду. Буну менин атам окуучулары Ариет агай, менин агайым Ариет агай болду. 2 жыл анда машыгып, кече биринчи группадан биринчи болуп чыгып, полуфиналда биринчи орунду алдык. 79 спартакиаданын ичинен Навай мектеби биринчи орунду алды стол теннис боюнча. Аталган билим уясынын окуучулары спорттун 9 түрү боюнча каладагы мектептер арасында алдыда. Футбол, волейбол, тогуз коргоол жана башка мелдештерди республикалык олимпиадаларда да ийгиликтерди жаратып келишет. Дене тарбия мугалиминин айтымында окуучулар спорт менен алектенип, терс адаттардан алыс болууга, кылмыштуулуктун алдын алууга мүмкүнчүлүк түзүлүүдө. Мектепке караганда Алишер Навай мектебинин сыртта баягы колго түнү менен көчөдө түшүп калуу, башка нерсе дегенден балдар аз. Максат ушу балдарды жаштайынан туура диний тарбияны, туура физкультурада сабагында спортту туура тандатуу жана ошондой эле ошол болуп аткан азыркы мезгилдеги учурдагы талаптагы эрежелерди туура түшүндүрүү. 3 жылдан бери биз мектептин ошо баштыңкы орундарын ээлеп келебиз. Лигада да жакшы ийгиликтерди жеткиргенбиз. Азыр быйылдан баштап ошо саат 3-класстан баштап тренировканы баштаганбыз. 3-4 класстар болуп ошондо аз сборный мектебибиздин 27 бала сборныйда. Инсандын адеп ахлактык өнүгүүсү жана дене тарбиясы жөнүндөгү жарлыктын алкагында бул мектепте бир катар иш пландар бекитилген. Ага тарбиялык сааттары, кошумча сабактар уюштурулуп, спорттук маданий иш-чаралар камтылган. Өткөн жыл соңунда анын жыйынтыгы менен окуучулар манас айтуу, ойлоп табуучулук сынагында республикада алдыңкы орунду ээлешти. Мы интеллектуалы 21 века деген конкурс бар. Ошо конкурска биринчи жолу барып келдим. Ошол жерден 4-чү орунду алып келдим. Андан сырткаркы республикадан, международный конкурстардан, республикадан 1-ди, международныйдан 2-3-4 месаларды алып келдим. Бир окуучубуз республика боюнча манас айтуу сынагынан 1-чи орунду алды республикадан. Андан тышкары командалык эсепте жана 3 окуучу катышып барып эр сыргак тобу республикадан 3-чү орунду алып келди. Райондук, областтык этаптардан 1-чи орунду алып барышты. Андан тышкары жанагы мен кыргызстандык экендигиме сыймыктанам деген шаардан 1-чи орундарды алып атышат окуучуларыбыз. Билим берүү стандартында да каралган, алардын ден соолугу, алардын адеп аклагы боюнча ошолорду эми мына жарлыктын негизинде күчөтүп, бир эле сабакта тарбиялык сааттарда эле каралбастан класстан тышкаркы иш-чараларды дагы күчөттүк. Улуттук баалуу укуктар аркылуу балдарды тарбиялоо, алардын адамдык сапатынын бийиктиги, бири-бирине болгон мамилесин оңдоого жана өз мекенинин патриоту болууга үндөйт дейт агартуучулар. Окуучулар бири-бирине моралдык жактан жардам көрсөтүп, колдоого алууга да үйрөнүшөт. Ал үчүн жума сайын ата-энелер, укук коргоо кызматкерлери менен биргеликте жолугушуулар уюштурулат. Андан сырткары улуттук каада салт, баалуулуктар боюнча темалар сабактарга камтылып өтүлөт. Самара Асанова, Бектур Халыбек уулу, ЛТР Ош шаары.